Амансыздарбы көрөрмандар. Буга чейин МАМ курулуш агенттигинин реестринде турган курулуш компаниялары боюнча кеп кылганбыз. Андан соң бизге кара тизмеде турган Лидер Хаус фирмасы кайрылып, бул тизмеге кантип кирип калганы боюнча маалымат берди. Компаниянын жетекчилиги биздин дагы позицияны билдирип коюңуздар деп өтүндү. Алар Лидер Хаус көп кабаттуу үйлөрдү, коммерциялык объектилерди курбай турганын, мамлекеттик жана муниципалдык органдардын тендерине катышып, социалдык объектилерди салуу менен алектенген подрядчы компания экенин айтышты. Ал эми МАМ курулуштун кара тизмесине кирип калганынын себебин мындайча түшүндүрдү. Бишкектеги номер 6 шаардык клиникалык оорукананын кошумча корпусун куруу иштери боюнча документтерди тапшырууда белгиленген графиктен кечиккенибизге байланыштуу МАМ курулуш тарабынан эскертүү берилген. Анда эгер кемчиликтерди убагында жойбосок, курулуш иштерин жүргүзүү лицензиябыздан ажыратаары белгиленген. Лидер Хаус курулуш компаниясы эскертүүдө айтылгандын баарын аткаруу боюнча иш алып барууда. Ошондой эле көзөмөлдөөчү жана буйртма берген тиешелүү органдарга отчетторду бергенбиз. Компания социалдык объектилерди куруу боюнча мамлекеттик заказдарды өз убагында бүткөрүп, лабораториялык жана техникалык сыноолордун бардык этабынан өткөрөрүнө ишендирип кетебиз.